Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyina ve seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı bir tuğandar jaratkan verimde Allah. Нашул үйүнө ыйык ибадатын өтөө үчүн таштаган кадамдарыбыз менен жашоодо билип билбей жасаган көптөгөн күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирсин. Ошондой эле акыреттеги даражаларыбызды Аллахым өзү бийик кылсын. Туугандар, чындыгында мына ушул акыреттеги даражаларыбыз деп дагы бир кыскача ушул нерсеге токтоп кетейин. Бул дүйнөнүн ичинде кыска бир өмүрдүн ичинде адам айтайлык мынакей 50-60 жыл өмүр эгер сүрө турган болсо, бул адамдын эми көрбөгөн нерсеси калбаган сыяктуу. Жашоо тажрыйбасында бардык жакшылык жамандыктын баарын көрдүм дегенде ушундай бир өзүндөгү болгон ушундай бир ишеним менен болот эмеспи? Бирок чындыгында урматтуу бир туугандар, адам заты илгери 1,5 миң жыл өмүр сүргөн ушундай доорлор болгон. Адамдардын мына мисалы Адам алейхиссаламдын размерине көңүл бура турган болсок, 30 метрдин тегерегинде болгон. Адам алейхиссаламдын узундугу 30 метр. Элестетсеңер, бүгүн мына 5 этаж үй канча? 18 метр чыкса керек. Мына ушундай бийик жана ушундай көлөмдөрү чоң болгон ушундай доорлор болгон. Адамдардын өмүрлөрү узун болгон. Эми туугандар, бүгүн биздин мына ушул кыска жашоонун ичинде канча деген адамдар бул жашоодон тоюп кетип атат. Бул жашоодон тойгондугунан, кичинекей ушул дүйнөнүн кыстаган ушул турмуштун кыйынчылыгынан чыдамы кетип, акыры өзүнө кол салып, мына жашоосун суицид менен бүтүргөндөр канча аябай көп. Ошондуктан туугандар, мына ушул акыретибиздин даражаларыбыз иншаллах, мынакей туугандар, бул жаннат. Жаннат бул аябай чоң, жаннат бул аябай кандай чоң. Жаннаттын 8 чоң дарбазасы бар. Дарбазасын мындай эгерде размерлерин силер мына өзүңөрдүн үйүңөрдө турган дарбазанын размери менен салыштыра турган болсоңор, анда бул чоң жаңылуу. Ал дарбазалар ачык турганда бир сап менен ушундай узун шеренге болуп киргенде, ал жерде аябай кандай көп адамдар бир батканда, ал жерден аябай кандай көп адам батып кирип кете турган ушунчалык чоң көлөмдөгү дарбазалар. Эми туугандар, акыреттеги жашоо бул түбөлүк. Эми түбөлүк жашоо, түбөлүк. Ошондуктан акылдуу адам мына ошол түбөлүк жашоосуна көбүрөөк кам көрөт. Кичинекей биз өзүбүздүн ооруп, сыктап, кечирип жашап жаткан ушундай бир толук бир полноценный эмес болгон, толук кандуу болбогон бир жашообуз үчүн өзүбүздүн жакындарыбыз үчүн ошондой зона комфортаны даярдаганга аракет жасайбыз. Ар бир адамдын милдети, адам ошол нерсеге урунуп, ошол нерсеге аракет жасап келет. Мына ошол зона комфорта деп отуруп, мисалы мынакей көпчүлүк адамдар, туугандар, мына ошол именно адал менен арамды ылгабастан аралаштырып кетишкени күнөөгө көпчүлүгү мына ошол ырыскы маселесинде күнөөгө кирип кетишет. Адамдар күнөөгө дал ушул ырыскы маселесинде батып кетишет. Туугандар, акча, материальный достаток, взяткалар, мынакей берип аткан параларың эмне бул? Ошол пара аркылуу жете турган нерсең, сенин эртең ала турган пайдаң, кыскасы мына ошентип биз умтулуп жашообузду эптеп, ушундай бир жашоо кечирген аракет жасайбыз. Ошондуктан бул кыска жашоонун жакшысын каалайт экенсиң, эми сен түбөлүк жашай турган жериңди сен кооздогун. Түбөлүк жашай турган жериңди кооздо. Ал жакта Алланын бейишинде даражалары аябай бийик болот. Жаннаттын самый центральный часть
центр бул ортосу жана эң бийиги бул албетте сөзсүз түрдө бул Фирдаус жаннаты болот. Фирдаус деген бейиш болот туугандар. Фирдаус бейиши бул жаннаттагы аккан 4 дарыянын булактары, источниктери мына ошол Фирдаустан башталат туугандар. 4 дарыя, 4 дарыя агат. Кандай дарыялар деп кээбирлер кызыгышы мүмкүн. Туугандар, бул таза мына өзүбүз ичип аткан пресный суудан болгон дарыя, накта сүттөн болгон дарыя, арактан болгон дарыя, алкоголь жана эмнеден болгон дарыя эле, эместет коет, мед, асалдан болгон дарыя. Субханаллах. Туугандар, мындай дарыяларды түшүңөрдө да көрбөсүңөр керек, Мына, биз азыр мынакей арык суу болсо, ушуга жакыныраак бир огород болсо, еще прибрежный участок болсо, да? Кандай сонун күн кактап турганда ушундай бир салкын жерде отуруу депчи, мисалы. Дал ушул сыяктуу эле туугандар, адамдардын каалоосу, адамдардын желаниясы, адамдардын ушул баягы рахаттануу, рахатты сезүү, мындай сезимдер баары ал жакта тупейт этип калбайт. Ал жакта эң күчтүү болушу мүмкүн. Кайра. Эми туугандар, бүгүн биз өзүбүздүн алгачкы темабыз туугандар ушул адамга эң жарашыксыз болгон эң жаман сапат тууралуу сөз кылабыз. Бул кыянат. Кыянаткерлик. Кыянат бул бардык маанилүү. Кыянат бул эркек менен аялдын ортосундагы ошол брачный ушундай жашоо болуп атат, никеси бар, бирок ошол жерде мисалы айтайлык, эр менен аялдын ортосундагы болгон кыянат. Ал болушу. Кыянат бул бардык адамдын между ушул адамдардын ортосундагы болгон доверительный отношениялардагы болгон кыянат. Мисалы, сыр деп бөлүшкөн нерсең эртең бул жалпы коомдун достояниясына айланып кетет. Все, ишенген адамың, сен ишенип бирөөгө айттың элең, ал сени кыянат кылды, бардык ошол нерсени жайып, ошол нерсе эртең бүт элдин достояниясына айланып калды. Кыянат бул туугандар көптөгөн адамдын мамилесинде, жашоосунда боло турган нерселер. Бул керек болсо туугандар, бул кыянат айтайлык ар бир инсан өзүнүн мына ошол айтайлык занимать эткен кандайдыр бир местосы боло турган болсо, мына ошол жердеги болгон кыянат. Туугандар, бул материальный болушу мүмкүн, моральный болушу мүмкүн. Моральный дагы кыянаттар толтура. Моральный кыянаттар дагы толтура. Ошондуктан Аллах Субханаху ва Тааланын Кур'ан Каримдеги бир аятында Аллах айтып атат: "Я'ламу хаинатал а'юни ва ма тухфи ас-судур" дейт. Я'ламу хаинатал а'юн. Хаинатал а'юн. Мына ошол хаинатал а'юн дегени бул көз менен болгон кыянат тууралуу бул жерде сөз кетип атат. Аллах айтып атат, Аллах дейт адамдардын көзү менен жасаган кыянатын көрүп билип турат. Жана алардын жүрөктөрү ичине камтып турган сырларын, ошол жүрөктөрдүн составляющий ичиндеги мазмунун баарын Аллах билип турат деп ошол аятында айтып атат. Көз менен болгон кыянат алгандай десе, бул конечно, караба, эркекке дагы, аялга дагы тыюу салынган. Жат эркекке, жат аялга назар салба депчи. Назар салбай атат. Бул башын кайрыган жок, жүзүн кайрып, прям сайылып караган жок. Зато көзү паланча градуста уже бул кайрылып турат. Мындай адам бул жактан бул нерсе көзүнө мындай белгисиз болушу мүмкүн адам үчүн. Адам үчүн ушундай бир ал кетип баратат, эч нерсени караган жок, көрбөдү, жанында бараткан адам мисалы ушул нерсени сезбей калышы мүмкүн. Бирок жараткан кудуреттүү Аллах бардык кыймылдарды көрүп турат. Ошондуктан туугандар, мына ушул нерседеги болгон кыянат толтура. Кыянаттын түрлөрү толтура. Ошол кыянаттын айынан мисалы бүгүнкү проблема көйгөйлөрүбүз чечилбей келет. Эл ишеним арттырып, башында эл ишеним арттырган мисалы ушул адамдар
ошол элдин ишенимине мисалы кыянат кылышы мүмкүн. Эми бардык нерсе баягы Москва не сразу строилась дегенде, бардык нерсе өзүнүн баягы этап, өзүнүн доору, өзүнүн ушундай бир мезгили менен болот экен. Бардык нерсе мезгили менен. Ошондуктан баягы туугандар айтайлык, Британия, ошол батыш өлкөлөрүн эгер ала турган болсок, Британия өлкөсүн алайлы. Башка өлкөлөрү, мисалы ошондой эле Европада колонизатор өлкөлөр болуп келген булар. Америка, ал жакта ошол чыныгы кулчулук практиковация этип келген. Ал жакта мисалы кара түстүү адамдарды завозили. Атайын кул сыяктуу, кул катары алып барып ошол жерде сатышып, это торговля людьми. Мына ошол жерде торговля болгон, кара түстүүлөрдүн укугу, таптакыр укук деген маселе ал жакта турган дагы эмес. Ошондуктан эми мисалы бүгүн эгерде бул мына ошол империя өзүнчө ушундай демократиялык устундардын үстүндө турган ошол нерсени талап кылган болсо, но зато ушундай тарыхтан, ушундай мезгилдин, ушундай жашоонун, ушундай доорду булар басып өтүшкөн туугандар. Кыянат деген нерсе мындай коомдо жоголо турган болсо, адамдар ошол кыянаттыктын оковаларынан, кишендеринен кутулуп, кичине мындай эркин, азат, чыныгы эркин жана чыныгы азат адам болуп жашоо кечирип баштаган кезде чындыгында бул инсан өзүн эркин сезип баштайт. Мисалы, азыр мына көпчүлүк ошол дүйнө кезип жүргөн адамдардан сурасаңар, жооп берет. Кайсыл жерде булар өздөрүн мындай эркин, свободно сезишип? Мисалы, Москванын центриндабы, же болсо Нью-Йоркто, Вашингтондо, мисалы. Айтайлы. Где вот человек может свободно прогуливаться? Кеңири, спокойно, жүрөгү тынч, азыр из-за углов бирөө чыгып келип чаап кетет деген ошондой коркуу сезими жок. Же болбосо те алыстан горизонтто бир маалда полицейский машина сиренасы менен чыгып калды. Ошондой өлкөдө полицейский машинаны көргөндө адам эмнени сезиш керек, мисалы? Страх болуш керек. Сейчас келип азыр бизди келип тоноп кетет, салып кетет, тоноп кетет, чөнтөктө акчанын баарын уруп кетет деп ошондой страх болуш керек беле адамда? Наоборот, биздин баягы СССРдин доорундагы биз үчүн бир субханалла, биз үчүн эме ошол баягы идеальный образды дядя Степа деп, мына ошол дядя Степаны биз үйрөнүп билип келгенбиз. Бою узун, милиционер, жолдордон балдарды өткөзүп кой, ака бияка. Кыскасы, туугандар, мына ошол кыянаттын түрлөрү биздин коомду, биздин элибизди, бизди жеке ар бирибизди мына ошол кыянаттын кишендери коюп жибербей келет. Дагы да коюп жибербей келет. Адам, туугандар, мына ошол кулчулук, кулдук системасынан дейлик бул физический адам кутулуп, физический адам бул азат болуп, өзүнчө эркин болду. Бирок проблема дагы эле кала берди. Бул адамдын физический бул кулчулуктан кутулганы менен бул адамдын психологиясы, бул адамдын ой жүгүтүшү, мунун аң сезими, мунун жүрөгүнө ошол баягы эркиндик, азаттык деген нерсе дагы да кирген жок. Бул мына ошол мезгилде, мына ошол келген, мисалы, мынакей эркиндикчилерге деген кезде мына ошол эркиндикти кандай иштетиш керек, ошол эркиндикти кантип колдонуп кетүү керек деген нерсени бул билген жок. Эмне үчүн дегенде, бул нерсеге болгон эч кандай даргелдик болгон эмес, моральный подготовка болгон эмес. Просто адамга эркиндикти берип койду, бул адам эми ушул эркиндигин кандай колдонуш керек, ошол эркиндигин билбей калды. Бул повальный биздин тарыхыбызда, туугандар, мына ушул 20-кылымдын тарыхында бул повальный, одинаковый тарых болуп кала берди. Лихие 90-е деп ушул тарых болуп калды биз үчүн. Мисалы, Америкада рабствоны отменять этишти. Болду. Конгресс мына ушул
кулчулук деген нерсени жок кылышты. Кара түстүү адамдарга эркиндик берилди, туугандар. Эркиндик. Все, каалагандай жашай берилди. Бүт баягы ранчодо болобу, кайсыл жерде болобу, негирлерди, ошол кара түстүү адамдарды баарына эркиндик беришти. Баягылар сүйүнгөн бойдон чыгып кетти. Эч нерсе ойлонгон жок. Баары эркиндик. Все, силер эркин адамсыңар, болду, эми кете бергиле. Баары кетишти, сүйүнүп, машалла. Бу чындан эле эркин болуп калдыкпы? Да, чындан эле эркин болуп калышты. Бирок булар мына ошол эркиндикти пайдалана алышкан жок. Эмне үчүн? Бул рабская психология менен өзүнчө жеке чечим чыгаруу, өзүнчө самостоятельно действовать этүү деген мына ошондой функциялар буларда отсутствовать этти. Жок. Ач калды. Кулдар ач калды көчөдө. Курсак ачып калды, башка болду. Кайра эле баягы ээси, үйдүн ээлери, ошо кулдардын ээлери айдабады эле. Баарды эркинсиңер, эми кете бергиле. Ошолордун баардыгы кайра өздөрүнүн көпчүлүгү өздөрүнүн ээлерине кайтып келишти. Кайтып келди. Потому что ошол берилген свободаны булар колдоношту, билбей калды. Курсагы ач калды, жашай албай калды. Дал ушундай. СССР эмне болду? Распад СССР тоже ушундай нерсе менен, ушундай шоковый бир терапия менен өттү. 90-жылдагы бүт ошол кызыл диплом, медалисттер, самый грамотныйлардын бардыгы көчөдө калышты. Булардын ишенип жүргөн багы держава, оплот, вот наше государство деген биз үчүн позаботиться деп ошентип жүрүштү эле. Жок, государство распалось. Жок, жыгылды, талкаланды, СССР жок болду. Интеллигенциянын баары ошол кездеги башаламандыкка булар даяр эмес болуп калды. А как раз андай климатка бүт баягы башкалары готовы экен. Ну, то есть аларга мындай туура келип калды. Двоечник, троечниктердин баары нормально, потому что булар в отличие от отличников, булар прагматик болушат, ошон үчүн прагматиктер жашап кетти. Дальше все. Жашоон кармап, жашоосун оңдоп, ученый за бортом, он нищий калса, биякта двоечник зато государь болуп калды. Имран ибн Хусейн радиаллаху анхумадан келген хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Хойрукум корни, суммаллазина ялунахум, суммаллазина ялунахум." Пайгамбарыбыз айтат: "Силердин эң жакшыларыңар бул менин доорум" дейт. Андан соң кийинки келгендер, андан соң алардан кийин келгендер. Биздин понятияда булар баягы сахабалардын доору, анан кийин табииндер, анан табиу ат-табиин деп биз айтып коебуз. Мына ошол самый золотой 3 век тууралуу сөз болот бул жерде, туугандар. Эмне үчүн дегенде, чыныгы мына ошол исламдык мамлекетти бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям чындыгында ошол курап, самый баягы өзүнүн ошондой баягы формасы менен, кандай болуш керек, кандай эрежелер менен, основалар менен бар ошол эрежелер менен жасап кеткен болчу, бирок бул көпкө узаган жок. Эмне үчүн дегенде, көп узабастан кийин падышалыктар башталды. Падышалыктар. Мына кеп бул жерде менин доорум, андан кийин ки доор жана кийинки доор. Бул дегени, туугандар, замандын өтүшү менен, бул эч качан адамзат замандын өтүшү менен кыямат жакындаган сайын адамзат лучше болуп кетет, жакшы болуп кетет деген сөз эмес. Бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстандын ичинде жүргөндөр намаз окуп, дин келип, ушундай о машалла тим эле сон болуп атат деп эгер ушул нерсеге кубанып жаткан болсо, туугандар, бул эмненин фонунда ушундай кубанычтар пайда болот? Туугандар, эмненин фонунда? Бул баягы СССРдин динсиз идеологиянын негизинде, ошонун артынан келген дини эркиндик, мына ошол нерсе аркылуу биз бүгүн машалла биздин коомубуз мына анча мусулман болуп калды, динге жакындап калды деп мисалы биз ошол нерсеге кубанып келип атабыз. Ошол нерсеге биз кубанып келип атабыз. Да, салыштырмалуу анча жакшы, но далек от идеала. Дагы деле ал идеал болуш мүмкүн. Дагы бизге өзүбүздүн багы ичибиздеги сиңип катып калган ошондой багы адаттарыбыз дейбизби, привычкаларыбызбы, мына ошол нерселер бизге дагы да жол бербей тоскоолдук жасап келет. Ошондуктан туугандар мындай да, мына ошол
Имран ибн Хусейндин мен азыр багы хадисин айттым. Ошол айтып атат. Менде 2 доорду, 3 доорду айтты. Так эсимде тута албаймын дейт. Бирок дейт, силерден кийин ушундай адамдар келет деп айтты дейт. Инна бa'дакум кавман яхунуна ва ла ю'таманун. Силерден кийин мына ошол багы аманаткөй болгон адамдар жок болуп, аманат болсо мына ошол өздөрүнүн бардык ошол аманаттарда кыянат кылган кыянаткерлер келет деп айтты дейт. Кыянаткерлер. Биз айттык, бул кыянат дегенде туугандар, бул жерде кээ бир адамдар бул предательство десе багы да, ал вассал болуп какой-то бир государствонун интересине, өзүнүн мамлекетине каршы, өзүнүн багы ошондой багы секрет сырдуу нерселерди сатып, мындай башка бир мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп берген кыянаткер гана көстө тутуп аткан жокпуз. Да, ал да бар, ал да кыянат. Ал өзүнүн өлкөсүнө, мамлекетине, өзүнүн ата мекенине кыянат кылды. Башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн взамен материальный достатоктун ошондой убадалар менен жана ошондой эле кийинки сокрытиясы менен бул адам ошондой кыянатка барды. Ал да кыянат, бирок андан башка кыянат жок, толтур. Же эр менен катындын ортосундагы болгон кыянат, эр ишенбейт аялына. 25 метр басып кетсе, сразу азыр бир нерсе кыла коет. Чөзү кандай жашоо бул, өзүнүн катынына ишенбесе. Не деген жашоо? 3 күн 4 күн алыс бир сапардан келсең, келгенде скандал менен үйдө багы сени сагынып, атасын сагынып келсе, бул скандал менен ошондой сагынычын скандал менен башталды. Так, мен жок, не кылдың? Ким менен? Тигиндей, мындай. Мына, ушул сыяктуу. Бул дагы кыянат. Бул бир түрү дейли, макул. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошондуктан өзүнүн үй бүлөсүнүн кемчилигин издеп, атайын издеп, түн ичинде үйүнө кайтып кирбесин, түнкүсүн келип эшигин такылдатпасын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай тыюу салган. Бу албетте мындай нерсе сопровождать эткен мындай действияны сөзсүз түрдө адамдын, эркектин жүрөгүндөгү болгон ишенимдин жоктугу сопровождать этет. Туурабы? Мен аз барсам, мен аз бирөө менен кармап аламын деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерсени тыюу салган. Ушул нерсеге дагы тыюу салган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келген хадисте Пайгамбарыбыз айтат, Анас ибн Маликтен: "Ида канат фил байти хияна, захабат минху аль-барака." Адамдын ошол үйүндө, эгерде үйдүн ичинде кыянат болсо, мына ошол үйдөн береке качат дейт. Кут качат. Береке жок, туугандар. Эми береке дегенде, ал берекени кээ бир адамдар только материальный формасын гана элестетишет да. Ал багы доллардын көлөмүндө, алтындын көлөмүндө элестетиши мүмкүн да. Береке только анда эмес да. Береке деген ошол үйдөгү элементарно, үйдүн бактысы болгон ошол жердеги ынтымак жана сүйүүдө болот. Мисалы, биздин динибизде незамедлительный наказанияга татыктуу болгон нерселер, бул кээ бир ушундай нерселер болгон, буларды сразу и вовремя пересекать этиш керек болгон. Мындай нерселерди кийинкиге калтырган болгон эмес. Анча да кийин эме кылып коесем, жок. Мындай. Ал дегени Халид Рабии деген инсандын айткан бир сөзүн мен сиздерге айтам. Жазасы кечиктирилбеген иштерден бул дегени дейт, то есть сразу жазалоо керек дегени, бул аманатка болгон кыянат. Аманатка кыянат болду, надо наказывать сразу. Түшүнүп атасыңар? Жакын урук тууган, бири-бири менен мамилени үзүп атабы, надо пересекать ошол нерсени. Сразу калтырбастан. Ничего еще подождет, мен еще ошондо түшүнөт деп не надо, пересекать этиш керек сразу. Жакшылык жасалып атса, жакшылыктын кадырына жетпей жатабы, мына ошол нерсени сразу пересекать. Туугандар, биздин мусулмандардын эң мынакей Аллах субханаху ва тааланын астындагы болгон биздин пендечилик акыбыз бар. Пенделик акыбыз. Бирок биз пендейбиз, туурабы? Кудайдын кулдарыбыз. Ошон үчүн биринчи укук бул хозяинда болот, Аллахта болот. Биринчи укук Аллахтыкы болот. Ал дегени жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу деген.
Мына ошол нерсе ар бир мусулман, мен өзүмдү мусулманмын деп ла илаха иллаллах күбөлүк берип аткан мусулмандын мойнундагы парзы болуп эсептелген. Бул жалгыз Кудайдын өзүнө болгон сыйынуу болуп эсептелет. Мына ушул нерсе. Тугандар, biz бул нерсени канчалык деңгээлде эгерде биз осознавать этип, канчалык деңгээлде биз ушул нерсени түшүнүп, осваивать эте турган болсок, мына ошол биздин жашообуздун дальнейший развитиясы кандай болот, мына ушул нукта кетиши мүмкүн. Албетте мен бул жерде айтып аткан нерсем бул баягы жаш сүйүк кандуулукка алып, бул жерде бардык системаны талкалап, бузуу ал жөнүндө сөз кетип аткан жок. Мен айтып атам, Кудайдан коркуп иш тутуу керек. Тугандар, Кудайдан коркуп иш тутуу керек. Мына ошол нерсе, Кудай деген, Аллах деген нерсе, биз үчүн Аллах деген нерсе болуп атат. Мусулман адамдын жүрөгүнөн көтөрүлбөш керек. Ар бир кадамын, ар бир действиясын ошол нерсе көзөмөл кылыш керек. Коркуп турушубуз керек. Жаратуучу заттан коркушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, мына ошол нерсе биздин мойнубузга жүктөлгөн. Ар бир адамдын сыноосу мына ушул нерсе менен байланган. Кыянаттын түрлөрүн айттык мынакей туугандар. Каждый кыянат ар бир инсан үчүн өзүнүн занимать эткен местосунан башталат. Эгерде мына ошол кыянат эгерде токтой турган болсо, мына ошол өлкө көрөсүңөр кандай развивация этишин, көрөсүңөр кандай өнүгүп кетишин. Эгерде ошол кыянаттардын баары пересекация этилсе, мына ошол нерседен токтоп кой деп эгерде чыныгы бир имандын үстүндө эгерде бул иш алып барыла турган болсо, туугандар, өнүгүү оңой эле. А бирок биз азыр ал нерсени түшүнбөй жатабыз. Биздин понятиябызда, биздин түшүнүгүбүздө бардык ушул кыргыз элинин проблемасы, бедствиясы, ушул кыргыз элинин проблемасы, то есть бул саналуу гана верхушка. Ошолордо болуп тура деген ошондой ишеним менен жашап атабыз. Саналуу бийликтеги турган адамдар ошолор алмашса, анан кийин жашоо оңолуп кетет. Ошондой ишеним менен жашап атабыз. Да, алмаштырыш керек. Канчалык көп алмаштырсаң, ошончолук жакшы. Мынакей көрүп атабыз. Эң көп алмаштырган биз, мынакей Кудайга шүгүр. Бизде демократиялык коом түзүлүп калды. Бирок туугандар, биз мусулман адамдар, имандуу адамдар. Ар бир адам өзүнөн баштап кичине мындай тазаланганды үйрөнүшүбүз керек. Жок, биздики азыр только ушул күндө вот горячие новости, да, вот горячие пирожки күткөндөй. Так, не болуп кетти, каерде кандай болуп кетти, кимди чаап үрдү, качан не болуп кетти. Мына ошол нерсени күтүп биз жашап атабыз. Мына алмаштыр, 10 адамды алмаштыр, 20-ны алмаштыр, да, жашоо оңолобу. Никогда өзгөрүү болбойт, туугандар. Эч качан өзгөрүү болбойт. Аллах субхана таала Кур'ан Керимде айтып атат: "Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим." Аллах адамдардын, бир элдин абалын, акыбалын, алар өздөрү өзгөрмөйүн, алардын абалын эч ким өзгөртпөйт. Аллах өзгөртпөйт деп. Аллах өзгөртпөйт. Мына, эми бул иман канчалык деңгээлде бизге кирди, канчалык деңгээлде жет. Ал бардыгы Аллахтан. Туугандар, дуа кылабыз. Аллахым бардыгыбызды күнөөбүздү кечирсин. Мухиддин балабыз ооруп турат дейт. Аллахтан шифа сурап, көпчүлүктөн дуа сураган экен. Аллахым толук шифа берсин. Амин я раббана. Кудайым, жараткан мээримдүү Аллах, мына ушул жерде Аллах сенин үйүңгө кадам таштап, пешидеси жерге коюп, ушул жерге ибадат кылып келген ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундаткын. Ар биринин жашоосунда кандай түйшүктөрү болсо, башында ийип турган ушундай оор ушул карыздары болсо Аллахым өзүң жеңилдик бергин. Аллахым ооруп жаткандарыбызга Кудайым толук шифа бергин. Аллахым коомубузга, элибизге жүрөктөрүндөгү болгон ушул көрө албастык илдетин Аллахым өзүң чыгарып салып, ичине биримдик, ынтымак, Аллахым ушул иман менен кооздолгон ушундай бир кооз биримдик сүрөтүн Аллахым өзүң жайлаштыргын я Раббана. Аллахым элибиз бир болуп, ынтымак болуп, башкалардын, сырттан болгон душмандардын алдында
кор болуп чөгөлөп калгандан Кудайым ар дайым элибизди, журтубузду, мамлекетибизди Кудайым өзүң ар дайым сактап жүргүн я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл. Бала чакаларыбызды Кудайым биздин ордубузга келгенде каталарга биз кадамдарды таштап жүргөн болсок, ошол бала чакаларыбыздын келечек мунубуздун кадамдарын эч качан бастырбагын. Аларга айталабасын биздин каталарыбызды. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.